Туугандар, Рамазан айына саналуу күндөр калды. Даярдыкты азыртадан баштай берели. Кантип десе эң биринчи тобо кылалы. Алла ушул туура эмес кылган иштеримди кечирчи Аллахым деп, мындан ары ушул иштер кылбайынчы Аллахым өзүңдүн өкүмдөрүңдү аткарышка мүмкүнчүлүк бер. Тыйган нерсеңден тыйылганга мүмкүнчүлүк бер депчи. Көп дуба кылып, Аллах Тааладан жалынып жалбарып сурап алалы. Азыр орозо кармайлы, нафил орозолордучу даярдык көрөлү. Эмнеге дегенде, Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул Шабан айында, Рамазанга чейинки Шабан айында, ушул Шабан айында орозо туткандай башка айларда көргөн жокмун дейт да. Эгер бирок мурунку Рамазан айында карыздар болгон болсо, азыр кармап кутулуп берели, ушуну эске алалы, унутуп калбайлы. Намаз тургуза электерине намаз тургузалы, окуганды үйрөнүп, Куран окугандар мына Куран окуп азыр баштайлы да, Куран хатым кылып, баштан аяк окуйлу. Рамазан айына ушу Куран менен кирип баралы дегендейчи. Куран окуганды билбегендер азыртадан үйрөнүп баштайлы. Жеңил эле. Бул шайтан азгыра берет, анан оор ана кыйын депчи. Тамгаларын үйрөнүп алып эле, бир аз эрежелерин үйрөнүп алсак, акырын эжелеп болсо да окуганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан кийин дагы өздөштүрүп алабыз. Ошон үчүн Куранга сөзсүз амал кылалы, Аллах Тааладан уялалы. Алла ушул Аллах Тааланын эң ыйык китебин мен дагы эле эмнеге окубай жүрөм, амал кылбай жүрөм депчи. Бири-бирибизди жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаралы, бири-бирибизге белек берели. Ушул видеону көрүп аткандар эске алып коюңуздар сөзсүз. Рамазан айы келгенде Кудай буйрса, белек берели. Эң биринчи ата энелерибизге, туугандарыбызга, келинчек жубайларыбызга, мына бала чакабызга дегендейчи. Кудай сактасын, башка айларда делечи, башка майрамдарда деле белек берип жүрбөдүк беле буга чейинчи. Жок, алар токтотуп, мына Рамазан айында мындай жакшы белектерди берели да. Анан Кудай буйрса даватка чыгып келели туугандар, Рамазан айында мына 3 күнгө чыгалы, 40 күнгө, 4 айга чыксак андан жакшы. Неге дегенде ал ушул даватта жүрүп практиковать этет экенбиз да, намаз тургуза электер намазын тургузушка жеңил болот, талим чөйрөсү болот, аякта берекелүү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери окулат, ыйык Куран аяттары окулат, аяктачы зикир кылганга мүмкүнчүлүк болот, бири-бирине дават кылганга мүмкүнчүлүк болот. Ким дават кылса, көп Аллах Тааланы улуктаса, көп дин тууралуу сүйлөсө, ошонун өзүнүн жашоосуна келиш жеңил болот да. Анан ашказанын орозосун эле кармап койбойлу туугандар. Азыртадан ушуну ниет кылып, азыртадан даярданып берели да. Анткени кээ бирлергечи эртеден кечке тамак ичпей коюш жеңил эле болушу мүмкүн да. Бирок ооздун орозосун кармаш, көздүн орозосун, ойдун орозосун, кулактын орозосун кармаш кыйын болуп калышы мүмкүн да. Неге дегенде, тамак ичпей коюп жүрө бериши мүмкүн, бирок ушак сүйлөп кое бериши мүмкүн, бирөөнү кемсинтип коюшу мүмкүн, уят видеолор көрүп коюшу мүмкүн көз менен, жаман ойлорду ойлой бериши мүмкүн, кулак менен жаман нерселерди угуп бериши мүмкүн. Ошолордон тыйылыш керек да. Жакшы сөздөр сүйлөп, даават кылып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ушундай болсун да, ооздон чыга турган сөздөрүбүзчү. Көз менен жакшы видеолорду көрөлү, уят нерселерден тыйылып, ой менен жакшы ойлорду ойлоп дегендейчи. Кулак менен жакшы нерселерди угуп, кыскасы жакшы амалдар кылыпчы. Рамазан айы өтө берекелүү ай да, шайтандар кишенделет. Ушул айды мындай жөн эле мындай орусча айтканда просто жөн эле жүрүп эле өткөзүп албайлы да, ушул берекелүү айдына кармап калалы, такыбачылыкты бекемдеп алалы, такыбачылыкты өнүктүрүп, өстүрүп мындай бекемдеп алалы. Бирок Рамазан айында ушундай такыбачылыктын негизинде жашап, кийин каалагандай эмес. Ошо Рамазан айында ушул амал кылып, такыбачылыктын негизинде жашап, кийин жашообузга улантып кеткен бир аракетин кылалы да. Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, бири-бирибизге эскертип берели. Эскертүү момундарга пайда берет. Ушул сөздөрдү туура түшүнүп, жана сөзсүз амал кылышканга, айтып аткан мага, угуп аткан сиздерге баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.